Вот такой свинарник опять творится у нас в Улане. Бишкектин тургунунун бул видеосунан Борбордун Кичи районундагы таштандыга толгон абал даана көрүнүп турат. Бирок жаңы курулган имараттарда акыр чикирелер пайда болуп, бул таптакыр көнүмдүк көрүнүш болуп калган. Вот такой Бишкек. Күндө эрте менен жумушка бара жатып эле карап өтөм, бар шаарда аябай начар. Они сами не могут дойти просто до мусорки и выкинуть мусор, а бросают уже в переполненную мусорку. Өнүктүрүш үчүн эми ар бир адамдын өзүнөн болуш керек, анан иштеген жердеги начальниктерден. Алар жакшылап иштесе, анан алдындагы жана подчиненныйлар дагы мындай ответственный иштесе, анан эле өзү эле кетет. Мына ушул көйгөйлөрдү чечүү максатында мамлекет башчысы улуттук тазалык күнү жөнүндө 2023-2025 жылдар мезгилинде тиричилик калдыктарын иштетүү боюнча натыйжалуу инфраструктураны түзүү боюнча иш-аракеттер планы жөнүндө жарлыкка кол койду. Тазалык Бишкек шаарында гана эмес, бүткүл республика боюнча сакталат. Жарлыктын алкагында министрлер кабинети Таза Мурас улуттук программасын ишке киргизүүнү көздөп жатат. 2 айлык Таза Мурас компаниясын баштап атабыз. Ошол компаниянын алкагында мамлекеттик органдар, жарандык активисттер өз ыктыяры менен иштеген биздин жарандарыбыз чыгып, өлкөбүздө жаткан мусорларды баарын топтоп, ошо өзүбүздүн өлкөбүздү тазалыкта кармайлы деген ой менен баштап атабыз. Документке ылайык турмуш тиричилик таштандылары менен иштөө чөрөсүндөгү мыйзамдык базаны күчөтүү жана экономикалык жөнгө салуу механизмдерин өркүндөтүү. Бул жарлоо менен чогуу 5 жылдык программа чыгарылат. Бүт мамлекеттик органдар жана системадагы болгон ыктыячылар менен чогуу чоң процесстерге бөлүшүп тренингтерди жасайбыз, жана масс-медиа компаниялар өтөт, балдар менен иштейбиз, жаштар менен иштейбиз. Учурдагы таштандуу полигондорун рекультивациялоо жана башка ушул сыяктуу иштерди күчөтүү иштери каралган. Ушул компаниянын алкагында конкурста болот. Эң таза область, эң таза шаар, таза район, эң таза айыл өкмөтү. Вот ошо 2 айдын компаниянын аягында ушундай эң тазаларды чыгарабыз. Ошондой жыйынтык болот буюрса. Андан тышкары ушул компания жөн эле тазалык боюнча компания эмес, бул биздин идеологиябыз жөнүндө. Себеби биздин ата-бабаларыбыз бизге ушундай табигат калтырып кетишкен. Ошондуктан биз да ушул табигатты сактап, тазалыкта кармап келаткан урпактарга таза бойдон тапшырып беришибиз керек. Эксперттер таштандыны кайра колдонуу, аны чыгарууну гана айтпастан, өлкөнүн экономикасына да чоң пайда алып келерине ишенишет. Суббота күнү эле көчөгө чыгып, бир жыйынды тазалап туруп, ошо менен чектелип калган бул жыйынтык бере албайт. Таштандыларды иреттүү, тазалап, өзүнчө бөлүп жыйноо, анан ошону кайра иштетүүгө шарт түзүш керек. Эгерде бизнес бар болсо, пластиктерди иштетип, ошондон труба жасаса, идиш жасаса, керектүү нерселерди жасаса, ал бизнес ошол эле таштанды кайра бизге иштетүүгө жарай турган буюмга айланат да. Кагазды эле кайра иштетип туруп, ошону менен жана туалетный бумага, картон же башка нерсени жазсак, ошону эле кайра иштетсек болот. Адистердин айтымында жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлиги калктын экологиялык маданиятын жогорулатуу боюнча иштерди күчөтүүсү зарыл. Өз кезегинде шаарлардын мэрлерине, айыл аймактардын башчыларына ушул жылдын аягына чейин шаарлардын жана айылдардын аймактарын көрктөндүрүү, жашылдандыруу, тазалык жана тартипке келтирүү боюнча эрежелерди иштеп чыгып, тиешелүү жергиликтүү кеңештердин бекитүүсүнө киргизүү сунушталды. Нургүл Жумабекова, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.